Бул видеону көрүшүңүздү шайтан каалабайт. Ошондуктан аягына чейин көрүңүз. Шайтандын бизге билинбеген азгырыктары толук чыгарылыш. Ассаламу алейкум, урматтуу Шундук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бир күнү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн жамааттары менен үйдө сүйлөшүп отурган кезде сырттан бирөө мындай деди. Эй, үйдүн ээси жана үйдө отургандар. Мага бул үйгө кирүүгө уруксат бергиле. Силерге айта турган сөзүм бар. Бул үндү укканда ошол жерде олтурган сахабалардын баарысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды карап калышты. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул кимдин үнү билесиңерби деп сурады. Дегенде ошол жерде олтургандардын баарысы албетте, эң туурасын Аллах жана анын элчиси билет дешкенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ал эшикте турган Аллахтын каарына калган иблис ага Аллахтын каргышы тийсин. Дегенде ошол жерде отурган Азирети Умар: "О Аллахтын элчиси, мага уруксат бер. Мен аны өлтүрүп салайын." Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Токто, эй Умар, билбейсиңби? Ага белгилүү убакытка чейин уруксат берилген. Өлтүргөндү кое тур, андан көрө эшикти ачкыла, келсин. Ал бул жерге буйрук менен келди. Айткандарын угуп, түшүнүүгө аракет кылгыла" деп буйруду. Азирети Муаз бин Жаббал разияллаху анху бул окуяны мындайча түшүндүрүп берген. Ошондо кутман сахабалардын бири дароо эшикти барып ачты. Ошондо иблис ичке кирип бизге көрүндү. Карасак эле ал картайган чалдын элесинде экен. Көздөрү дагы чалыр экен. Эгинде болсо аттыкындай болгон 6-7 эле кылы бар экен. Көздөрү өйдө карап калган, башы болсо пилдикиндей чоң экен. Эриндери топоздукуна окшош. Ал эшиктен кирип келип, минтип салам берди. "Салам сага, эй Мухаммад. Салам силерге, эй мусулман жамааты." Анын саламына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди. "Салам, эй Аллахка гана таандык болгон лайин, эй Аллахтын каргышына калган шайтан. Бул жерге бир жумуш менен келиптирсиң. Ал кандай жумуш экен?" Дегенде Аллахтын каарына калган шайтан мындай деди. "Мен бул жерге өз каалоом менен келген жокмун. Келүүгө аргасыз болдум." "А эмне үчүн аргасыз болдуң?" "Мен бул жерге келбейт элем. Мага улуу Аллах Таала бир периште жөнөтөптүр. Ал периште келип мага мындай деди: Эй иблис, сага Аллах Тааладан буйрук келди. Мухаммедке байкуш абалда барасың. Ага барып, таазим кылып туруп, адам затын, адам баласын кантип, кандай жолдор менен азгырарыңдын баарын төкпөй чачпай айтып бересиң. Андан кийин ал сенден эмне сураса, ошонун баарына туура жооп бересиң. Эгерде анын суроолоруна туура жооп бербей калп айта турган болсоң, анда сени күйгүзүп күлгө айлантып, шамалга чачып жиберемин. Душмандарыңдын алдында катуу уят кыламын" деди. "Мына ушундай эй Мухаммад, ошол буйрук менен келип олтурамын. Мына эме, каалаганыңды сура. Эгер суроолоруңа жооп бербесем, анда мен
душмандарымдын алдында уят боломун. Ант болсун, мен үчүн душмандарыма шылдың болуудан өткөн оор нерсе жок. Дегенде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Демек, чындыкты гана айтат экенсиң да. Андай болсо айтчы, адамзатынын эл ичинде эң биринчи кимди жаман көрөсүң? Албетте сени, эй Мухаммад. Аллах Таала жараткандарынын ичинен сени жаман көргөндөй эч кимди жаман көргөн эмесмин. Ким сендей боло алсын? Менден кийин кимди жаман көрөсүң? Сенден кийин ыймандуу, такыба жаш жигитти жаман көрөмүн. Убактысынын баарын Аллах Таалага короткон жаш жигитти жаман көрөмүн. Андан кийин кимди жаман көрөсүң? Күнөө иштерден оолак жүргөн сабырдуу аалымды жаман көрөмүн. Андан кийинчи? Ар дайым таптаза болуп, жуунуп, тазаланып, даарат алып жүргөн адамды жаман көрөмүн. Андан кийинчи? Андан кийин сабырдуу кедейди жаман көрөмүн. А кедейдин сабырдуу экенин кайдан билесиң? Алар көп нааразы боло беришпейт. Кыскасы анын сабырдуулугун баскан турганынан эле билип коёмун. Андан кийин кимди жаман көрөсүң? Андан кийин шүгүр кылган байды жаман көрөмүн. Байдын шүгүр кылганын сен кантип билесиң? Алар байлыгын адал жол менен таап, адал жолдо гана сарпташат. Жана Аллахтын ар бир берген рызкысына шүгүр кылганды такыр унутушпайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөздү өзгөртүп мындай деп сурады. Үммөттөрүм намазга турган кезде абалың кандай болот? Эй Мухаммед, сенин үммөттөрүң намазга турган кезде мен титирей баштаймын. Анткени пенде намазга турган кезде анын даражасы көтөрүлөт. Орозо кармаганда абалың кандай болот? Анда алар орозо кармаганда мен ооз ачканга чейин байланып каламын. Ажыга барганда абалың кандай болот? Ал учурда мен аябай жаман болом. Эмне кыларымды да билбей калам. А Куран окугандачы? Анда мен куйкаланып ээрип кетем. Отко коюлган коргошун кандай ээрисе, мен дал ошондой ээриймин. Садака берген учурда абалың кандай болот? Ошол садаканы берген колуна аран алып, мени аралап бөлүп салгандай болом. А эмнеге ара менен бөлүп салгандай болосуң? Анткени садака берген адамды Аллах Таала ырыс кылуу кылат. Жана бале кырсыктардан сактап, тозок отуна тосмо коюп коет. Мындан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кутман сахабалары жөнүндө сурады. Азирети Умар бин Хаттаб жөнүндө эмне дейсиң? Аллахка ант болсун, аны көргөн жерден качып кетем. Осмон бин Аффан үчүн эмне дейсиң? Андан абдан уялам. Андан Аллахтын периштелери дагы уялышат. Али бин Абу Талиб үчүн эмне дейсиң? Андан кутулсам. Ал өз жолу менен кетсе, мен өз жолум менен кетсем. Ал мени кое берсе, мен дагы аны кое берет элем. Бирок ал мени кое бербей кыйнайт. Суроолорду берген соң саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Үммөтүмдү түбөлүк бакытка жеткирип, сени болсо белгилүү убакытка чейин күнөөкөр, бактысыз кылып койгон Аллахка чексиз шүгүр. Үммөтүмдүн бактысы дейсиңби? Үммөтүңдүн кайдагы бактысын айтасың? Мага берилген мөөнөткө чейин мен тирүү турганда
Үммөтүңдүн туура жолдон адашпасына кантип ишенесиң? Мен алардын кан тамыры менен кошо тең жүрүп азгырамын. Бирок алар буну билишпейт дагы, көрүшпөйт дагы. Мени жараткан Аллахка касам ичип айтып коеюн. Аллахты тааный билген ыкласы ушунчалык бекем адам гана болбосо, калгандарынын баарын оңой эле азгырамын. Адамдарыңдын эч бири көбүн эсе менден эч убакта кутула алышпайт. Жана ар дайым менин азгыруумду, менин таттуу сөздөрүмдү угуп, мени ээрчишет. Аллах Таалага ыхласы бекем адамдарды гана азгыра албай калбасам, калгандардын баары оңой. Сенин оюңда ыкласы бекем Аллахка чын дилден берилген пенделер кимдер? Байлык, бийлик, атак, даңкты сүйбөгөн Аллах Таалага гана берилген пенде. Мен мындайлардын жанына жоломок тургай алыстан дароо качамын. Билесиң го эй Мухаммад, атак, даңк, байлык, бийликке болгон сүйүү кандай чоң күнөө. Эй Мухаммад, билбейсиңби, менин 70 000 балам бар. Булардын ар бирин ар бир жерге жайгаштырганмын. Ар бир баламды ар бир жерге дайындаганмын. Алардын бир бөлүгүн аалымдарга жөнөттүм. Бир бөлүгүн жаштарга жолдодум. Бир бөлүгүн болсо карыя олуяларга салдым. Бир бөлүгүн болсо аялдардын башына бале кылып жөнөттүм. Ал эми жаштарды айта турган болсок, ортобузда эч бир түшүнбөстүк жок. Алар менен аябай жакшы келишебиз. Ал эми кичине балдарын айта турган болсок, биздин балдарыбыз дагы алардын балдары менен каалагандай бирге ойношот. Биздикилердин бир бөлүгүн ибадат кылуучуларга дарт кылдым. Бир бөлүгүн болсо дүнүйөгө кызыкпагандардын башына азап кылып жибердим. Мына ушундай менин балдарым алардын жандарына барып, ар тарабынан, төөсүнөн, аркасынан, капталынан, ичи коюнуна чейин кире кыдырып, ар түрдүү айла амалдар менен азгырышат. Бирок пенделер бул нерсени билишпейт, эч нерседен бейкапар жүрө беришет. Билбейсиңби эй Мухаммад, жалган деген нерсе менден. Жана дагы эң алгачкы жолу жалган айткандагы менмин. Ким жалган айтса, ал менин эң жакын досум. Качан пенделер жалган айтышканда менин көңүлүм ушунчалык көтөрүлөт. Ал эми намаз жөнүндө айта турган болсок, чындыгында адамдар намаз окууну каалашат, бирок аны мен кармаймын. Аны күдүктөнтүп, дагы убакыт бар деймин. Сенин азыр убактың жок деймин. Азырынча керектүү иштериңди бүтүрүп албайсыңбы деймин. Намазды кийин деле окуп жетишесиң деймин. Мына ошентип жүрүп, өзүнүн мөөнөтү качан бүткөнүн өзү билбей калат. Буга чейин деле мени ээрчип бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар сыяктуу эле, булар деле бул дүйнөдөн мына ушинтип эч нерсе билбей өтүп кетип калышат. Мына ушундай эй Мухаммад, эгер сөздөрүмдү жалган айткан болсом, анда мени чаян чаксын. Эгерде айткандарым жалган болуп, мен бир нерсени калпайтсам, анда Аллах Таала мени күлгө айлантып, күйгүзүп жиберсин. Билбейсиңби эй Мухаммад, адам менен обо бейиште жүргөндө аларды мен алдаганмын. Ошентип иблис мындан кийин жаман адаттарга токтолуп, алардын ар бирин кантип, кандай жолдор менен пайдалангандыгын айтып берди. Билбейсиңби эй Мухаммед, жалган деген нерсе менден. Жана эң алгачкы жолу жалган айткандагы мына менмин.
Ошол себептүү алар мага алданган үчүн бейиштен жерге куулуп кетишкен. Ал эми ушак жалаа жабуу жөнүндө айта турган болсом, бул нерселер дагы менин жемиштерим жана оюн тамашаларым. Адамдар мына ушул жемиштерим менен азыктанышат. Сенин үммөттөрүң оңойчулук менен менден кутула алышпайт. Мен адамдарга кандай гана тузактарды курам дейсиң? Кандай гана тузактарды? Анан үммөттөрүңдүн кайдагы бактысын айтасың, эй Мухаммад? Эй Мухаммад, үммөтүңдүн туура жолдон адашпай болооруна кантип ишенесиң? Үммөтүңдүн адамдардын көбүн эсе динден чыгарууга аракет кыламын. Алар оңойчулук менен эле динден чыгып мени угуп кетишет. Анан кайдагы бактысын айтасың? Бул сөздөрдөн кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү суроолорду берди. Эй наалат, сенин айыл жолдошуң ким? Менин айыл жолдошум пайыз жеген адамдар. Сенин досуң ким? Менин досум зына иштерге көп барган адам. Ал эми жаздыкташың ким? Менин жаздыкташым албетте мас абалындагы адамдар. Алар менен мен бирге чогуу уктаймын. А коногуң ким? Менин сыйлуу коногумдун бири уурулар. Ал эми сенин элчиң ким? Менин элчим сыйкырчылар. Сенин көзүңдүн нуру эмне? Менин көзүмдүн нуру жаш жубайларды ажыраштыруу. Аларды ажыраштырганда менин көзүм нурданат. Сенин сүйүктүү адамдарың ким? Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын окубаган адамдар. Жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн. Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам башка маселеге өтүп, мына буларды сурады. Эй наалат, сенин жүрөгүңдү эмне оорутат? Менин жүрөгүмдү Аллах жолунда жихадка чаптырган аттардын кишенөөсү оорутат. Алар Аллах жолунда аттарын чаап, аттары кишенегенде менин жүрөгүм ушунчалык ооруйт. Көөдөнүңдү эмне эритет? Менин көөдөнүмдү Аллахка тообо кылгандардын тообосу эритет. Ал эми сенин бооруңду эмне чиритет? Күнү түнү Аллахка дуа кылып, Аллах Таалага жалбарган жалбаруулар. Алардын мол-мол жалбаруулары менин боорумду барчалайт. Жүзүңдү эмне бырыштырат? Менин жүзүмдү жашыруун садака деген нерсе бырыштырат. Эгерде ким садаканы жашыруун берсе, анда менин жүзүмө бырыштырыштар түшөт. Көздөрүңдү көр кылган эмне? Менин көздөрүмдү көр кылган адамдардын кечинде намаз окуусу. Алар түндө намаз окуганда менин көзүм көр болуп калат. Көзүм оюлуп, ушунчалык оорутат. Ошондуктан адамдардын кечинде намаз окуусун каалабаймын. Түндө туруп алып намаз окуган адам
Аллах Тааланын сүйүктүү пендесине айланат эмеспи? Ана менин көзүм кантип оорубасын? Башыңды ийдирген эмне? Менин башымды ийдирген нерсе мол жамаат менен адамдар топтолушуп намаз окуганда. Ал кезде мен эч нерсеге күчүм калбай калат. Айла жок, баш ийемин. Сен үчүн адамдардын жакшыраагы ким? Мен үчүн адамдардын жакшыраагы алар намаздарын билип туруп, кийин атайын таштап койгондор. Алар мен үчүн жакшы адамдар болуп эсептелет. Сенин оюңча адамдардын зөөкүрү ким? Менин оюмча адамдардын зөөкүрү сараңдар. Сенин ишиңе эмне тоскоол болот? Аалымдардын жыйналыштары. Ал эми сен тамагыңды кантип жейсиң? Мен тамакты сол кол менен жегенди жакшы көрөмүн. Ошондуктан ар дайым тамакты сол колум менен жеймин. Бармактарымдын учу менен уштап жеймин. Болуптур. Ал эми айлана чөрөңдү ысык каптаганда, күн ысыкта балдарыңды кайсы көлөк алдында кармайсың? Мен балдарымды ар дайым адамдардын тырмактарынын астына багамын. Ошондуктан ким тырмагын албай жүрсө, балдарымды дароо тырмагын албай жүргөн адамдардын тырмактарынын астына калкалаймын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындан кийин башка бир маселе жөнүндө сурады. Иблис болсо жооп берди. Жараткан Аллах Тааладан эмнелерди сурадың? Аллахтан мени адам баласын мал-мүлкүнө жана балдарына орток кыл дедим. Мен бисмиллах айтылбаган жерде союлган ар бир жандыктын этин жеймин. Жана адам баласы бисмиллахсыз жеген ар бир ашты кошо жеймин. Жана арам нерселер кошулган азыктардын баарын жеймин. Бул нерселер менин сүйүктүү азыктарымдын бири. Бул сүйүктүү азыктарымды адам баласына дагы сунуштап турамын. Анан дагы Аллахтан мага бир үй беришин тиледим. Бул тилегим ишке ашырып, мончолорду мага үй кылып берди. Мага бир мечит беришин тиледим. Базарларды мага мечит кылып берди. Мага окуй турган китеп берүүсүн кааладым. Ырларды мага окуй турган китеп кылып берди. Мага бир жаздык таш берүүсүн кааладым. Мага мастарды берди. Анан мага жардамчыларды берүүсүн кааладым. Ал мага атеисттерди берди. Анан мага бир туугандарды берүүсүн кааладым. Ал мага байлыгын бекерге ысырап кылгандарды берди. Анан дагы анын үстүнө акча короткондорду кошуп берди. Ошондуктан мен акчасын, байлыгын бекер, пайдасыз, жараксыз нерселерге, күнөө иштерге короткон адамдарды жакшы көрөмүн. Алар менин чыныгы досторум. Эй Мухаммад, Аллахтан бул нерсени дагы сурадым. Адам баласын мен көрөйүн, бирок алар мени көрүшпөсүн деп тиледим. Бул тилегимди дагы орундатты. Анан дагы адам баласынын кан тамырларынан жол ачып берүүсүн сурадым. Аны дагы орундатып койду.
Бардык каалоолорумду кабыл алды жана мен бул мүмкүнчүлүктөрүм менен сыймыктанамын. Жана ушул мүмкүнчүлүктөрүм аркылуу адамдарды азгырамын. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Мени менен бирге болгондор сени менен бирге болгондордон караганда көп. Ошондуктан сенин үммөттөрүңдүн көбүн эсе оңой эле алдап коёмун. Мына ошентип кыямат кайымга чейин адам баласынын көпчүлүгү мени менен бирге болушат. Анан дагы билесиңби, менин бир уулум бар. Аты Атеме. Эгерде бир адам таңкы намазын окубай уктаса, ага барып анын кулагына заара ушатып кетет. Анан дагы менин бир уулум бар. Анын аты Мутакази. Анын милдети кылынган жашыруун амалдарды ачыкка чыгарып, жайып жиберүү. Мисалы бир адам мактанбай эле эч кимге көргөзбөстөн жакшы иштерди жасаса, мына ушул Мутакази деген балам барып аны көкөтөт. Көкөткөн кезде ал эл көрсүн үчүн жасап мактангысы келип калат. Мына аягында ошентип жашыруун амалын жайылтып ачыкка чыгышына түрткү болот. Ал эми эл көрсүн деп мактанган сыяктуу берилген садака же болбосо амал иштер көккө көтөрүлбөй деле калат. Анан менин дагы бир уулум бар. Анын аты Кухайл. Анын иши болсо адамдардын көздөрүн сыйпалап уктатуу. Айрыкча адамдар намазга чогулушкан кезде алардын барып көздөрүн сыйпалаар замат уйкусурай башташат. Жана аалымдын айтып аткан сөздөрүнө көңүл бурмак тургай укпай дагы калышат. Мындан кийин иблис бул нерселерди дагы кошо кетти. Кандай аял болсо болсун, анын турган жерине шайтан отурат. Анан дагы ар бир аялдын кучагында сөзсүз бирден шайтан болот. Жана ал аялды карагандарга сулуу көрсөтөт. Жана мындай буйруктарды берип турат. Колуңду сыртка чыгар, көрсөт, дейт. Ал болсо бул буйрукту аткарат. Колун ачып көрсөтөт. Мындан кийин ал аялдын уят пардасын тырмактары менен тытып жыртат. Бул нерселерден кийин иблис Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга өз абалы тууралуу айтып берди. Эй Мухаммед, пенделерди күнөө иштерге колунан жетелеп алып бара тургандай менин күчүм жок. Мен аларды колунан тартып бутунан сүйрөбөймүн. Мен аларды бул нерсени кыл деп дагы кыйнабаймын. Баарын адам өзү тандайт эмеспи? Адамга Аллах Таала эрк деген нерсени берген. Мен болгон адамдарды күмөнсүнтөмүн. Абалким мындайдыр, абалким тигиндейдир деп аларды күмөндөнтүрөмүн. Аларды дайым эки ойдо алакты кыламын.
жана дагы күнөө иштерди жылтырак кылып, аябагандай кооз кылып көрсөтүп кызыктырамын. Мен болгон аларды жаман иштерди жакшы кылып көрсөтүп, оюн бузуп кызыктырамын. Алардын напсисине жага турган нерселерди кызыктырамын. Мына ошондой мен аларды башынан бутунан, колдорунан сүйрөбөймүн. Адамдар баарын өздөрү тандашат, жана өздөрү мени угушат. Эгерде Аллах Таала мага адамдарды кыйнап, күнөө кылдырганга уруксат бергенде, анда жер бетинде бир дагы Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад анын элчиси деген эч ким калбайт эле. Жер бетинде бир дагы жүрөгүндө кыпындай дагы ыйманы бар адам калбайт эле. Эгерде адамдарды колунан жетелеп кыйнай ала турган болгонумда, анда адамдардын баарысын күнөө иштерге белинен, белчесинен батырмакмын. Эй Мухаммед, сен дагы үммөттөрүңдү, адамдарды туура жолго чакырып кыйнай албагандай эле, мен дагы адамдарды кыйнап, колдорунан сүйрөп күнөө кылдыра албаймын. Адамдарды туура жолго салуу дагы сенин колуңдан келбегендей эле. Адамдарды кыйнап келип азгыруу менин дагы колуман келбейт. Сен жөн гана Аллахтын элчисисиң. Болгону Аллахтын кабарын жеткирүүчүсүсүң. Эгер кокус адамдарды туура жолго салуу сенин колуңда болгондо, анда жер бетинде бир дагы каапыр калтырбайт элең. Сен Алла жараткандарына бир далилсиң. Мен дагы адамдар туура эмес жолду тандап, бактысыздыкты каалагандар үчүн бир себепчимин. Акыйкатты, туура жолду, бактылуулукту каалаган адам апасынын курсагында жаткандан баштап эле бактылуу. Ал эми тозокту каалаган адам деле энесинин курсагында жатканда эле билинет. Бакыт ээси кылган Алла, бактысыздыктын ээси кылган да Алла. Мындан соң сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам иблиске мындай деп буйруду: дегенде иблис мындай деп жооп берди: Эй Аллахтын элчиси, бул иш чыгарылган өкүмгө карата болду. Бул чечимди жазган калем дагы соолуду. Кыямат кайымга чейин жазылган иштер баары бир ишке ашары анык. Сени пайгамбарлардын пайгамбары кылган, бейиш ээлеринин үгүтчүсү кылган, жана сени сүймөнчүлүккө ээ кылган. Жана мени адашкандардын падышасы кылган, жана тозок ээлеринин үгүтчүсү кылган Аллах. Жана Аллах Таала бардык кемчиликтерден алыс. Мына ушул айткандарымдын баары акыркы сөзүм. Жана ушул айткандарымдын баары чындык. Мына ушундай эй Мухаммад, эгер сөздөрүмдү жалган айткан болсом, анда мени чаян чаксын. Эгерде айткандарым жалган болуп, мен бир нерсени калпайтсам, анда Аллах Таала мени күлгө айлантып, күйгүзүп жиберсин.
Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, башкаларга таркатканыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Бул видеону Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакындарыңызга таркатып коюңуз. Себеби алар дагы көрүшсүн, сиз аркылуу Аллахтын карына калган шайтан кандай экенин билип алышсын. Балким сиз аркылуу Аллах Таалага жакындап, Аллахтын карына калган шайтандан азгырыгынан сактанып калышаар. Жана кылган жакшы ишиңиз үчүн Аллах Таала сизди өз бейиши менен сыйласын. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы.